Мигранттын үнү. Биз бүгүн шайлоо, мандат, коалиция деп кыйкырып жатабыз. Ал эми ошол маалда миңдеген кыргыз мигранты реестрге түшүп, адам эмес малсымал чек арадан сүрүлүп чыгып жатат. Бул жөн гана бюрократия эмес, бул мамлекеттик алсыздыктын бетке чабар далили. Россияга кыргыз жаран жыргаш үчүн барбайт. Ал жакка биздин өкмөт жумуш түзө албагандыктан, айлыгы жашоого жетпегендиктен кредит, ипотека карыз мойнунан басып тургандыктан кетет. Мекенден кетүү, тандоо эмес, өкүм чыгарган аргасыздык. 1 жыл болду. 1 жыл бою кыргыз жарандары тизмеге түшүп, тагдыры талкаланып жатат. 1 жыл бою бийлик, сүйлөшүү жүрүп жатат деп элди сооротуп келет. Бирок сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кайда? Бир да кагаз, бир да механизм, бир да реалдуу жеңилдик жок. Биз Россияга эң берилген өлкөлөрдүн бири эмеспизби? Орус тилин расмий тил кылып келатабыз. Ар бир саясий билдирүүдө стратегиялык өнөктөш деп баш ийкеп турабыз. Анда эмне үчүн ошол өнөктөштүктүн баасы кыргыз жараны реестрде кордолуу менен төлөнүп жатат? Чыгып кирип келгиле дешти, эл чыкты. Кирди. Мыйзам бузбады, кайра эле реестр. Себеби жок, түшүндүрмө жок, коргоо жок. Бул мамлекет жок деген сөз. Эң оор жери бийликтин үнсүздүгү. Бир да жогорку кызматтагы аткаминер Москвада туруп, бул биздин жаран, кол тийгизбегиле деп столду чапкан жок. Бир да саясий жоопкерчилик болгон жок. Мигрант бүгүн бюджетти толтурган акча, бирок саясатта корголбогон адам. Анын акчасы керек, өзү керек эмес. Эгер мамлекет жаранын коргой албаса, эгер өкмөт элдин көз жашын көрбөсө, анда шайлоонун легитимдүүлүгү, мандаттын моралдык акысы жок. Бул маселе чечилбесе, бул жөн гана миграция кризиси эмес, мамлекеттүүлүк кризиси. Мигранттын көз жашы эртең бул бийликтин саясий өкүмү болуп кайтып келет. Ар бир үйдө бирден мигрант болгон уулубуз, кызыбыз бар, алардын амандыгын тилеп олтурабыз, бирок ошол эле учурда коопсуздугуна да көңүл буралы. Автор Айпери Нурбекова.